Азыркы тапта өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын куткаруу кызматынын кызматкерлери адаттагыдай эле машыгууларын жүргүзүп жаткан чагы. Рыспай Омарбеков 3 жылдан бери куткаруучу болуп эмгектенип келет. Ал буга чейин көптөгөн жумушта иштеген, бирок ага баарынан аскер кызматы жагат. Сооп иштеп эсептейм. Көп жерден биз адамдарды куткарабыз. Ошонусу менен мага кызматым жагат. Ынтымактуу биздин коллега. Биздин мисалы мен чыгып атканда булар мага жардам бериш керек. Мен түшүрүп страховка деген бар. Мен өмүрүм мисалы үчүн бул баланын колунда болуп калат. Ар кандай жерде бийиктиктен чыгып атканда мен кылый түшүрөт. Жалпысынан бизде 43 кызматкерлер иштейт, алардын арасынан 32 аскер кызматкерлери эмгектенет. Бизде бөлүмдөрдүн арасынан спорттук иш-чаралар өткөрүлүп турат. Кызматтан тышкары ошол эле жамандык, жакшылыктарга катышып, бири-бирибиздин үй бүлөлөрүбүз менен катышып турабыз да. Ал эми Марат мырзанын бул оңой эмес кызматка келгенине 6 ай гана болгон. Жаңы жумушка орношуп, ал чөйрөгө аралашып кетүү ар бир эле адам үчүн кыйын. Каарманыбыз дагы алгач кыйналганын айтып өттү. Ушу куткаруу кызматынын 2-тобунун куткаруучу фельдшери болом. Коллектив боюнча айта кетсем, коллектив аябай жакшы адамдар. Баары менден улуу болгондуктан как байке катары кеңеш берип турат. Башында келгенде баягы өзүм армияга барбагандыктан кичине кыйынчылык болду, баягы уставтарга көнө албай эме болуп. Бирок ушу байкелердин коллективдин жардамы менен кеңештери менен көрсөтүп берген сабактар, үйрөткөн немелери менен мага оңой болду да баягы. Узелдин түрү бар. Каждый узел өзүнүн предназначениясы бар. Ошондуктан узелдерди жатка билебаш керек, колун көмдөш керек. Биздин жумуш балдар өзүбүз баш болуп 7:30 эле келебиз. 8:20 построение болот. Ал построениеде атайын буйруктар болот. Ким нени текшерип баш керек, ким кечигип келди. Бизде дагы жакшы. Военный звено болгондо дисциплина жагы өтө көңүл бурубуз. Кечигип анткендер болбойт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Бишкек шаары боюнча башкармалыгынын куткаруу ишинин аскер кызматкерлери башка кесиптерден айырмаланып, алар үчүн бир күн дем алыш болсо, бир күн 24 саат бою иш ордунда болушат. Айзада Нурадилова, Инсан Багиров, Нью ТВ.